Кийинки сөз депутат Икрамов Тазабек Икрамовичте. Рахмат төрага, урматтуу коллегалар, урматтуу шайлоочулар. Айрым журналисттер кечээки мен парламентте көтөргөн гомосексуализм боюнча маалыматты жаңылып калган жерин кесип алып, ар кандай ракурста айлантып жатат. Ооба, мен жаңылдым. Палатада кызуу талкуу учурунда эмоциямды кармай албай, сөздү туура эмес айтып алдым. Мен мамлекетибиздин борбордук аянтында элиндин наркын насилине каршы иш-чара жүрүп жатса, палатада анча-мынча коллегаларым аларды колдоп жатса, мен жиним келбей койбоду, ошон үчүн эмоцияга алдырып койдум. Анын үстүнө ал сөздү жигит адам өзүнө алгыс сөз. Экинчи маселеге өтсөм, негизги. Сиздерди көңүлүңүздөрдү Кыргыз темир жолунда бүгүнкү күндө болуп жаткан мыйзамсыз иш аракеттерге бурсам дейм. Өткөн жылдын ноябрь айында мен бул маселени көтөрүп, мамлекеттик стратегиялык ишканада Казакстандын жараны Хасанов Алимжан биринчи орун басар болуп иштеп жатканын айткан элем. Кыргыз темир жолу ошондон көп өтпөй Хасановду жумуштан кеткенин кабарлашты. Көрсө бул элди, депутаттарды алдоо болуптур. Темир жолдун жетекчиси бүгүнкү күндө көпчүлүктү алдап, чет элдик жаранды Хасановду кеңешчи кылып дайындап, ошол эле кабинетинде, ошол эле укуктар менен калтырып иштетип отурат. Анысы аз келгенсип, жол транспорт комитетине кошо алып келип отурат. Парламентке, Ак үйгө чейин алып келип отурат ошол адамды. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сыйлабастыгыбы, темир жолдун жетекчисинин, кеңешчисинин, жардамчысынын кереги барбы өзү? Урматтуу ГКМБ, башкы прокуратура кайсы жакты карап отурушат? Мына бүгүнкү күнү же болбосо бизде башка элдин жарандынан башка мына Кыргызстандын жараны жок болчу темир жолдо иштеп, татыктуу иштей турган. Өкмөт, мен бул маселени көтөрүп атам, сиздер кайра эле алып келип атасыздар. Бул боюнча, темир жолу боюнча, бул дагы бир айтып кете турган нерсе, акционердик коомдук кылабыз деп аракет кылып атат. Дүйнө жүзүндө темир жол бул эң бир прибыльный жер. Мына ошону да жеке менчикке өткөзүп, чоң деген мындай иштерди аркасында жатат. Мен буну буга дагы кайтып келем. Темир жол боюнча вагондо урдаган, самолетту жок кылып, самолетту урдагандарды мына бүгүнкү күнү мен парламентте айтып отурсам да, урматтуу төрага, аларды чоң кылып, чоң должностторго алып барып отургузуп отурат. Ушуну биз контролго алсаңыз, протокол тапшырма берсеңиз, жакшы болот эле. Рахмат.